Жалал Абад шаарындагы 200 бала лагерде акысыз эс алат. Сузак районуна караштуу Каралма аймагында жайгашкан Жалал Абад шаарынын карамагындагы Алтын балалык лагери жакынкы күндөрү иштеп баштайт. Учурда оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, балдардын эс алуусуна даярдык көрүлүүдө. Бул жылы 400 баланы кабыл алуу күтүлүп, 4 бөлүк менен эс алдыруу пландалууда. Ар бир бөлүктө 100дөн бала эс алат. Каладагы социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн, июнь коогалаңынан жабыркагандардын, чернобыльчылардын, шаардагы мектеп мугалимдеринин балдары, ата-энесинен ажыраган жарым жетим балдар акысыз эс алышат. Андан тышкары калоочулар лагерге жолдомо сатып алып эс алуусуна мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бир потокто 100 бала сыйымдуулугу бар. Ошондо биз 4 потокко пландаштырып жатабыз. Бүгүнкү күндө ал жердеги балдарга жергиликтүү бюджеттин эсебинен 752 миң сом каралган. Ал 200 балага бул 2 поток кабыл алабыз. Ал 200 балага биз Жалал Абад шаарындагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн жарым жетим жана ата-энесинен айрылып калган балдарыбызды кабыл алабыз. Ошондой эле Чернобыль, афганча балдарыбыздын жана ошондой эле июнь коогалаңынан жабыркаткан үй бүлөлөрдүн балдарын эс алдырабыз.